Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо штабы түзүлдү. Жапаровдун тарапташтары анын бошотулушу үчүн кол топтоодо. Бул тууралуу жактоочусу Шарабидин Токтосунов билдирди. Штаб Ала Тоо аянтындагы Илбирис имаратынын ичиндеги кеңселердин биринде ачылды. Бардык каалоочулар келип, саясатчыны колдоо иретинде кол коюп кете алат. Кол коюлган барак жогорку сотко жана президент Сооронбай Жээнбековго жолдонот. Учурда өлкө аймагынан жана чет өлкөдөн 2000 кол чогулду. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда казак тарапка өтө албай турган жүк ташуучу автоунаалардын саны 100дөн ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Билдирүүдө аталган жердеги коңшу өлкөдөгү Кара суу чек ара бекетинде инспекциялык көзөмөл комплекстеринин иши үзгүлтүккө учураганы айтылат. Буга байланыштуу казак тарап саатына 4-5 гана жүк ташуучу транспорт каражатын өткөрүп жатат. Жеңил автоунаалар жана жөө жүргүнчүлөрдүн өтүшүнө чектөө байкалган жок. Чек ара кызматы жүк ташуучуларды тилкеден өткөрүүдө Кыргыз тараптан эч кандай чектөө жоктугун эске салат. Башка өткөрмө бекеттерде кезек жоктугу да белгиленет. Кыргыз-казак чек арасында жалпы 12 өткөрмө пункту бар. Азыркы учурда анын 8 иштейт. Калгандарын кайра ачуу тууралуу макулдашуулар аткарыла элек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумушчу сапары менен Ошко учуп кетти. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Өкмөт башчы сапардын жүрүшүндө социалдык объектилердин ачылышына катышып, Ош жана Баткен облустарындагы Ош шаарындагы бир катар социалдык, инфратүзүмдүк жана өнөр жай объектилеринин курулушунун жүрүшү менен таанышат. Абылгазиев сентябрь айынын ортосунда Кыргыз-Тажик чек араларында чыккан атышууга байланыштуу Баткендин Лейлек районунда болгон. Анда чыр чыккан аймактагылар менен жолугуп, атышуудан жабыр тарткандардын абалын сурап, каза болгон чек арачынын тажыясына катышкан. Эми онкологиялык же башка оор илдетке чалдыккандар социалдык фонддон пенсиянын топтомо бөлүгүнө чогулуп жаткан каражатын кайра ала алышат. Бул тууралуу Жеңишбек Мухамбетов Спутник Кыргызстан радиосунун таңкы эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында кооптуу оорулардын тизмесин Саламаттыкты сактоо министрлиги түзөт. Эгер Кыргызстандын жараны кандайдыр бир кооптуу ооруга чалдыгып, операция же олуттуу дарылануу талап кылынса, топтомо фондундагы буга чейинки чогулган акчасын ала алат. Ал эми кандай илдет менен жабыркаган учурда бул категорияга кирерин Саламаттыкты сактоо министрлиги аныктайт. Ооруп калган адамдар жаш курагы чектелбейт. Башкача айтканда, социалдык фонддун бул кызматынан бир эле пенсия курагындагылар пайдаланбайт. Азырынча жобого мындай өзгөртүү кирелик болгону мыйзам долбоору жазылып сунушталды. Учурда макулдашуулар жүрүп жатат, деди Мухамбетов. Ал топтомо фондуна 50 000 сомдон көбүрөөк каражаты бар пенсия курагындагы карыялар ошол акчасын алгачкы төлөмгө жумшап, ипотекага үй алуу мүмкүнчүлүгү да каралып жаткандыгын кошумчалады. Борбор каладагы интернет колдонуучулар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын Ибраимов менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги имаратынын жанында жарылуу болуп ок атылганын айтышты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы ишемби күнү 5 октябрда башкармалыктын аймагында бир нече жолу ок атылганын тастыктады. Мекемеде кылмыш иликтөөнүн уюшкандыгына карата майрамдык иш-чара өтүп, атайын даярдыктагы бөлүктүн жоопкерлери ички иштер органынын ардагерлерине өздөрүнүн даярдыгын көргөзүшкөн. Декларатор долбоорунун алкагында мамлекеттик кызматкерлердин киреше, чыгаша жана мүлктөрүн изилдеген факт-чек кежи бул жолу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Ринат Түлөбердиевди бутага алды. Ринат Түлөбердиев киреше жана чыгашалары тууралуу декларациясын 2 жолу 2015-жылы башкы консул болгон мезгилде жана 2016-жылы президенттин иш-чараларын башкаруу бөлүмүнүн биринчи орун басар кызматын ээлеп турганда тапшырган. 2016-жылкы декларациясын тапшырган мезгилде Түлөбердиев ири мүлкүн жашырган. Май айында ал аянты 226 чарчы метрди түзгөн турак жайга ээ болот. 2 кабаттуу Хан Сарай Абдрахманов көчөсү 43-13 дареги боюнча жайгашкан. 2018-жылы Ринат Түлөбердиев Хан Сарайын Өмүров Бешиналуу Жусупбекович аттуу жакын тууганына ипотекага банк аркылуу өткөрүп берген. Документтерге ылайык 2 кабаттуу Хан Сарайдын аянты 226 чарчы метр, ал эми анын баасы белгисиз. Ошол эле учурда Киргизия бир аймагындагы аянты 200 чарчы метрди түзгөн $280 000 чапчыган үйү бар экени айтылат. Булак фабула.
Бүгүн 5-октябрь Ош шаарынын күнүн майрамдоонун алгачкы иш-чаралары башталды. Калаанын эс алуу жайларында ар кандай багыттагы көргөзмөлөр коюлуп, Гүлдөр фестивали, Борсок фестивали башталды. Мекемелерде майрамдык салтанаттар уюштурулууда. Бул күнү күз берекеси деп аталган айыл чарба жарманкеси жана башка маданий спорттук иш-чаралар өтөт. Бир катар социалдык объектилердин ачылышы болот. Негизги иш-чара 2-Борбор калаанын Борбордук стадионунда кечинде өтөт. Бул күнкү салтанаттарга быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары келишери кабарланган. Иш-чарага өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да катышары айтылды. Ош шаарынын күнү 2000-жылдан бери 5-октябрда майрамдалат. Болжол менен 30 кылым мурда түптөлгөн калаага 1876-жылы шаар деген расмий макам берилген. Майрамга шаардык бюджеттен мурда салтанаттар үчүн бөлүнгөн каражат сарпталат. Мэриянын басма сөз кызматы анын эсеби жөнүндө так маалымат жок экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тергеп жаткан Азиз Батукаевдин иши боюнча дагы эле кызуу талаш тартышууланууда. Эксперттер жана эксперт сөрөөлөр экиге бөлүнүп, бири бирди айтса, экинчиси карама-каршылыгын айтып, элди беймаза кылууда. Бул ишке түрмөдөн оорунун негизинде камактагыларды бошотуу тууралуу мыйзам жол бербеген процедурасына ылайык ишти сүрөттөп, ошол эле сүрөттөмөнүн негизинде кылмыш иши изилденип, тергөөчүлөр аягына чыктык деп турушат. Бирок коррупция беренесине тергөөчүлөр бул ишти кантип билгендерин түшүнгөнгө баш жетпейт. Мисалы, Батукаев акча берип чыкты деп тергөө айтып жатат. Бирок ким акча бергенин эч ким билбейт. Ал тастыкталбаган маалымат. Кимге акча берилгенинде далилденбеген факты. Демек, коррупция бар деген тыянак күмөндүү болуп турат. Ал эми Айда Салянова, Шамиль Атаханов, Феруза Жамашева жана башка аткаминерлерди коррупция эмес, билип укук коргоо органдарына жеткизип айткан жок деп сотко тартууга болсо керек деген ой бар. Биринчиден, Азиз Батукаевдин эжеси Яха болгон сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн деп айтылып жатат. Аны эч ким көргөн да уккан да эмес. Ал жөнүндө маалыматты эч ким тактаган жок. Зарылбек Рысалиев тууралуу кеп жок. Ал ошол кезде ГСНин башчысы болуп турганда, баш прокурордун буйругу болбосо президенттин буйругун аткарууга тийиш. Бошот десе Азиз Батукаевди узатып, апестеп, аны сопровождение кылып келди десек жарашмак. Демек, ошол кезде президенттен башкасынын күнөөсү коррупция беренеси эмес, кызмат абалынан пайдалануу эле болушу мүмкүн. Акча алышса да ылдый жактагылар алышы мүмкүн. Себеби мыйзамдагы орунду бошотууга 14 адамга 100 миңден бергенде да $1,400,000 керектелмек. 10 миңден күндө таба турган баш прокурор андай акчага башын тосуп бербейт. Шамиль Атаханов, Феруза Жамашева жана башка жогорку бийликтегилер да чоң акча беришпесе баштарын тобокелдикке салбайт эле. Аны менен алар көп пул жоготконго барышпайт эле. Бирок акчаны өз жалгыз алып, ишти бүтүрчү Кыргызстанда ким бар эле? Туура президент Алмазбек Атамбаев. Анын үстүнө Батукаев боюнча кылмыш иш козголгондо Москвага аша эмнеге жөнөп кетти? Ага кайсы эмгеги үчүн россиялык аскерлер Кант авиа базасынан менчик самолет менен учуртат? Ким учурду? Кимдер кызыктар эле деген суроого да жооп изилденген жок. Андан соң Сооронбай Жээнбеков да Москвага барып, Путин азыркы президенттин тегерегине чогулуп иштеш керек дегенде гана Батукаевдин иши толук кандуу аягына чыгуусуна жол ачылды. Кандай десек да, табылган суроодон, табылбаган суроодон жана такталбаган маселелер көп кысталак. Салянова тууралуу айтсак, аны Минюсту башкарып жүргөндө Кумтөрдүн кызыкчылыгына 1,5 миллиард сомду Данияр Үсөнов менен кыргыз мамлекетинин жана кыргыз элинин атынан кечирип, списать этип койгон үчүн бери жагы 12 жылга соттосо эч ким кыңк этпейт эле. Булак жаңы орду. Баткен чек арасында кайталанып жаткан чыр-чатактар 2009-жылы Адахан Мадмаров кол койгон протоколдун айынан болуп жатканы буга чейин жабык түрдө сөз болуп келсе, жакындан бери ачык айтыла баштады. Ошол документке таянган тажиктер азыр кыргыздарды кокодон алып чөгөлөткөнгө аракеттенип жатканы парламенттен жарыяланды. Жо жайын айта кетсек, Мадмаров кол койгон протоколго ылайык электр линиясын куруу үчүн Кыргызстандын 19 чакырым узундуктагы 90 гектар жер участогу Тажикстанга 49 жылга ижарага берилсе, тажик тарап анын ордуна Ош-Баткен-Исфана жолун кеңейтүүгө 275 метр узундук 5 гектар жер аянтын Кыргызстанга бөлүп бермек. Бул жерде биздин жетекчилер шалакылыкка жол бергени ачык байкалып турат. Биринчиси, жер тилкесин бөлүштүрүү логикалык негизде жүргөн эмес. 90 гектар жерди 5 гектар жерге алмашкан. Бул чыккынчылык эмне? Экинчиси, биздин жетекчилер талаштуу болгон аймактан 5 гектар жер тилкени ижарага сураганы, ошондон кийин ал жерге дароо бакшак тигилип, үй-жай салынып кеткени айтылууда. Кыскасы, аталган протокол кыргыздын гендерин кесип кеткени билине баштады. Дегенибиз, бир топтон бери үн катпай келген генерал Исмаил Исаков азаттыкка чыгып, Адахан Мадмаров тажиктерге макул болуп алгач меморандумга кийин протоколго кол коюп бергенин айтып бериптир. Биз окурмандарга түшүнүктүү болсун деп Исмаил Исаковдун сөзүн толугу менен сунуштадык. Курманбек Бакиев менен Эмомали Рахмон башында Кожент шаарында жолугушууда Кыргызстанга 5 чакырым, жалпысынан 5 гектар жерди жол салганга берүү боюнча макулдашкан. Кийин тажик бийлиги мына ошол жерди бербеш үчүн өз жарандарын аталган жер тилкесине бак, бадал отургузуп, үй салганга уруксаат берип койгон. Кийин тажик тарап кечегидей атайын чыр чыгарышат. Кыргыз бийлиги ошол кезде Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган Адаханды Тажикстанга жөнөткөн. Анан
тажик тарап: "Биз бул жолду силерге өткөрүп берели" дедик эле, бирок жергиликтүү тургундар чыр салып жатат. Ошондуктан аны ижарага берүү боюнча жаңыдан макулдашалы деген шарт коет. Анан ага макул болуп, Адахан алгач меморандумга, кийин протоколго кол коюп берген. Ошонун негизинде Ошто мурда транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулайманов Тажикстан менен жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча макулдашууга кошумча протоколго кол коюп берген. Ошонун негизинде аны ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун 2011-жылы Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда түшүнүп-түшүнбөй эле парламентке бекитүүгө жиберип жатпайбы. Бирок биз аны карап чыгып, аталган жер тилкелерин алмашуу Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт деген негизинде корутунду чыгарып, аны бекитүүгө каршы болгонбуз деген Исмаил Исаков. Нургазы Айтмырзаев, Булак де факто. Азаттык радиосунун кабарчысы Ыдырыс Исаховго карата мурда токтотулган иш кайра тергелмей болду. Бул тууралуу 2-октябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме маалымдагандай, 30-сентябрда Ош шаарынын тургуну кайрадан арыз менен кайрылып, Исаков ири суммада акча талап кылган боюнча мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүп, күбө катары 2 адамды ээрчитип келген. Анын арызы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ал Исаков мага $5000 бербесең интернетке чыгарам, болбосо Lexus машинеңди бересиң деп опузалаганын билдирди деп айтылат шаардык милициянын маалыматында. Милиция билдиргенде, ушундай эле мазмундагы арыз быйыл 4-апрелде катталган, бирок далил жоктугунан кыскартылган. Ыдырыс Исаков өзү бул арызды жала деп эсептейт. Ал 1-октябрда Facebook'та жеке баракчасына арыздануучу тууралуу. Ал бала милициянын полковниги экенин унутуп, каралардын анабашы Кадыр Досоновго өкүл бала болуп алган ишкер Жалил Атамбаевдин колунда иштейт. Шефи арыз жаз, кайдан болсо да бирдемени ойлоп тап деп артында карап турсак антип баш тартат. Ошондуктан Ыдырыс акча сурады деп маалымат берип жаткан баланы сөкпөңүздөр, тилдеп жаман көрбөңүздөр. Жон гана түшүнүп коюңуздар деп жазды. Булак жаңырды. Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноого шектелген кишини милиция кыйноого алып жатканын туугандар айтып берди. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун маалымат кызматынан билдиришти. 6-майда Ырчынын апасы Дариха Абдрахманова милицияга кайрылып, түндө анын үйүнө кирип, акча талап кылып, тапанча такап коркуткандарга карата чара көрүүнү суранган. Кылмышкерлер $60,000, $15,000 сом жана баалуу буюмдарды алып кеткен. Ырчы апасы жана карындашы менен жашай турганын Спутник Кыргызстан агенттигине айтып берген болчу. Кийин шектүү кармалганы маалым болгон. Анын Mitsubishi Charisma үлгүсүндөгү автоунаасын тинтүү учурунда зер буюмдар далили катары табылган. Учурда башка шектүүлөр изделип жатат. Шектүүнүн апасы Ж.И. аттуу аялдын айтымында баласынын алибиси бар. Тагыраагы тоноо болгон күнү анын уулу достору менен Ысык-Көлдүн Бостери айылына келип алып келүү үчүн Бишкекке барышкан. Ысык-Көлдүн Бостери айылына келин алып келүү үчүн Бишкекке барышкан. Аял белгилегендей, муну жол эрежеси бузулган үчүн Коопсуз шаардын камерасына түшүп калган сүрөттөр далилдей алат. 6-майга караган түнү ал достору менен Бостердеги кафелердин бирине досунун үйлөнгөнүн майрамдап ичип отурган. Муну дагы жанында жүргөн достору тастыктап беришкен. Аялдын айтымында ошол күнү тартылган видеолор дагы бар. Арыздануучу ошондой эле анын уулу Караколдогу кафелердин биринде отурган кезде милиционерлер анын унаасына буюмдарды таштап коюшу мүмкүндүгүн болжогон. Кармоо учурунда милиционерлер анын унаасынын ачкычын алып, колуна кишен салуу менен өздөрүнүн унаасына отургузуп алып кетишиптир. Кийин укук коргоочулар баламды баягы кафеге кайра алып келип, унаасын тинтүүгө алышкан. Натыйжада багаждан зер буюмдар салынган баштык табылган имиш деди шектүүнүн энеси. Ал ошондой эле милиционерлер кафеде видео камералар бар экенин байкап, жазууларды өчүртүп салышканын белгиледи. Аялдын айтымында анын уулун Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишип, күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн кыйнашкан. Шектүүнүн адвокаты киши сабалганын тастыктаган тактарды аныктаган. Ал эми Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы шектүү сабалганын тастыктаган дарыгерлердин маалым катын жарыялады. Акыйкатчы Токон Мамытов ишти өз көзөмөлүнө алды. Ведомство маалыматы прокуратура органдары менен биргеликте текшерүүнү пландап жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы азырынча комментарий берилек.